Тоосу бийик, арча жыттанган, мына Кыргыздын кыздары дагы дал ушундай абадан дем алып, сонун бир кийимдерди жана ошондой эле кол өнөрчүлүк менен алектенип келишет. Дал ушундай креативдүү, арчалуу, тоолуу арчалуу жердин токулган кийими деген бренд менен атайын чет өлкөгө, анын тагыраак айтканда жаңы Мексикага дагы биздин кол өнөрчүлөрүбүз барып келишти. Дал ошолордун көч башчысы болуп жүргөн мына биздин таланттуу эжекебиз Гүлмира Ахматова биздин студиябыздын коногу. Гүлмира эжеке, кош келиңиз. Кош келиңиз. Саламатсызбы? Жаңы эле мына ошо биз атаган жаңы Мексика жергесинен келипсиз. Колубузда мындай буклетте жалаң сиздин кол өнөрчүлүгүңүз менен даярдалган атайын бир баракча даярдалган экен. Кандай барып келдиңиз? Кандай максатта бардыңыз? Кыргыздын жүзүн көрсөтүп. Рахмат, мен башынан эле айтып жүрбөймүнбү? Кыргызстандын ичинде Элмира, Гүлмира болуп жүрөбүз. Кыргызстан Казакстан чек арасынан чыккандан кийин эле Кыргызстан, кыргыздын аты менен барасың. Сен кимсиң? Кыргызстандан, кыргызстандыкмын деп. Ошондой эле ушу Америкада Санта-Федеги өткөн ушундай кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсүнө барып келдик. Бул мен биринчи барышым. Бирок бизде мурда эле бир 7-8 жыл болуп калды. Биздин кол өнөрчүлөр барып жүрүшөт. Биздин эжекелерибиз. Эми көп өлкөдөн келсе керек, э? Көп 50ден ашык мамлекеттен келишет. 240тай катышуучу болду. Ар ким өз өнөрүн көргөзөт. Ал жерде жөн эле ар ким барып өтпөйт. Ал тандалып, конкурстан өтүп, анан барат экен. Мен ушу быйыл бул колго ийрилип, колго токулган ушул одеялым менен барып келдим. Жапчаңым, аке. Ошондо ар бир жиби кыналып колго. Ар бир унутта калып бараткан ийик менен ийрилип койдон жүнө. Өзүбүздүн эле кыргыздын койлорунун жүнө. Анан кайра баягы өрмөк ыкмасы менен станокто токулуп, анан ошону одеял кылып, илгери бизде таарлар болчу да, жерге салынган. Эми азыр замандын өсүшү менен жерге салынган таарлар пылесостосоң сорулуп кетет да, аны урулбай артпайбызбы? Аны кескилеп сумка жасап атабыз. Анан баарыбыз телевизор көрүп отурабыз да, анан үшүйбүз. Ошондо ушул уян койду жүндүн одеялдарын жамынып алып отурсаң жылуу. Кой терисин жамынып дегендей эле. Анан бул жерде канча адамдын сүйүүсү, кой өндүргөн адамдын, анан ийирген адамдын, токуган адамдын, жасаган адамдын, канча адамдын сүйүүсү бул жерге топтолгон да. Анан үшүбөйсүң, жылуу болуп турат. 50ден ашык мамлекет деп атасыз. Алардан өзү тажрыйба катары ала турган, анан бизден алар үйрөнө турган нерселер көп да. Өзүбүздүн ушул өнөрчүлүктө ушул Кыргызстандын салмагы кандай болду деп ойлойсуз өзүңүз? Өзүңүз чыңгыз айткандай, бул жерде катышуучулардын баардыгынын сүрөттөрү берилген экен, Бул ошол жактын журналы болсо керек, Бул жерде сиздин ошол жакта эми бул жерде биринчи баргандардын кээ бирлерин ошол жерлер каржылашат да, ошол быйылкы каржылаган ошол Санта-Федеги ошол фестивалдын каржылаган адамдарынын биринчи катышуучуларынын сүрөттөрү да. Негизи ал жерде көргөзмөдө жөн эле өзүңдүн жасаган алып барып буюмуңду сатуу эмес, ошол жерде кол өнөрчүлөр бири бири менен таанышып, бири бири менен байланыш жүргүзүп, анан өзүлөрүнүн өнөрүн бири бирине өткөрүп, тажрыйба алып, аныкын сен алып, сеникини ал алып үйрөнөсүң дагы. Анан эң жагы мындай мага кубанычтуусу, Казакстандан 3 эле адам барган. Бизде 10го жакын адам. Өзбекстанда 17 адам. Эмненин негизинде белгилүү ошол барылган кишилер? Ал жерде конкурска жибересиң. Август айында башталат. Сен өзүң буюмуңду жиберип, ал кандай жасалган, эмнеден жасалган, ал улуттук колорит сакталганбы, же жөн эле жаңы нерсе, ошону баары каралат. Азыр ойлоп атам да, мисалы, кандай бул талаптын күчтүүлүгү Казактан аз барды дегенди билдиреби, же өнөрпоздордун аз экендигинин белгисиби? Кандай болот салыштырсак? Жок, эми ар кимдин ар кандай болуш керек. Мисалы, бизде баягы кол өнөрчүлүктү колдоо уюму бар да. Ошолор башынан чыгып жүрүп, баягы бир баш көчөтүбүз бар, анан бирин сүйрөп отуруп, уже биз 10го жеттик да. Эми буюрса дагы улам көбөйөбүз деген үмүттөбүз. Эң сонун. Анан эми Өзбекстанда болсо кол өнөрчүлөрүн абдан колдошот да. Алар абдан колдоп, кол өнөрчүлөрдү баардык налогдон бошотуп, анан ошого баардык мүмкүнчүлүктү түзүп берет.
Ошон үчүн алар абдан көп катышат болуш керек. Мына 50 мамлекеттен келсе, сизге таасир калтырган баягы кол өнөрчүлүк деле баягы таң калтырган кол өнөрчүлүк деле болбосо керек. Бардыгы менен таанышсыз деген ойдобуз. Антсе дагы сизге жаңылык болгон. Кайсыл өлкө болду? Эмнелери менен өзгөчөлөнө алды деп сиздин баамда? Ар бир мамлекеттин өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ар бир анан мен өзүмө жакын нерсени карайм да. Кыргызга жакын нерсе. Кыргызга жакын, анан өзүмдүн темама ылайыктуу нерсени карайм да. Ошондо Перу мамлекетинен келген кездеме токуп, таар токугандарды көрүп мен абдан кызыктым да. Анан көрсө, азыр салыштырып көрсө, биздин мурдакы апаларыбыздын, чоң апаларыбыздын илгерки токуган таарлары, алар азыр токуп аткан сыяктанат да. Значит, бир кезде биздин ошол кездеме токуу, таар токуу өнөрчүлүгүбүз абдан өнүккөн экен деп ойлойм да. Азыр ошол таарлардын кээ бир музейлерге барсаң сакталып калган да. Анан бырчалап тиги сумка кылып көтөрүп жүрөбүз. Эми ал замандын агымына жараша да. Гүлмира эжеге өзү жалгыз келбестен мына Мария Арабия деген сиңдилерин ээрчите келип, алардын да бир үстүндө турган кийимдер тууралуу да сөз кылсак, уруксат болсо, анда дал ошол кыздардын үстүндөгү кийимдерге көңүлүңүздөрдү буралы. Кийимдер тууралуу эмнени айтып бересиз, Гүлмира эже? Комментарий берсеңиз болот. Мына бул жерде бул кыздарым кийген кийимдер, бул сырткы кийимдери жүндөн токулган. Бул фабриканын жүнүнөн, бул ажалдарыбыз болсо колго ирилген жүндөрдөн да. Анан ошо бизде өрмөк кездеме токууда жок болуп баратат. Мына ошону колго алып, ошонун негизинде биз мындай чыптамаларды жасап атабыз. Ошо чыптамага ошо кыргыздык экенин билдириш үчүн боз үйдө колдонулган өрмөктөр бар да, ошону кийимге пайдаланып атабыз. Көйнөктөрдүн ичинде дагы ошол өрмөк кийимге пайдаланылат да. Күнүмдүк турмушта деле сыртка чыкканга деле аябай ыңгайлуу. Эсимде Курманбек Баатырдын 500 жылдыгында биз атайын кыргыз кийим менен жүрүп, анан чечингенге мүмкүнчүлүк болбой көчөдө аралап өткөнбүз да. Ошондо элдин баардыгы кызыгып, укмуштуудай кийим экен. Эмне концертте баягы бүт эле чыгармачылык кишилер кийет дегендей түшүнүк болчу. Кыргыздын жоолугу деп койдум, негизи пончо деп аталынат, бирок оймо салып өзүм жасагандыктан кыргыздын жоолугу деп коем. Муну ар бир аялдын колунда болсо жакшы да. Сумкасына бүкчө салып коюп, жолдон жамынып алса болот. Тойго барганда кондиционерге тосконго жылуулук берет дегендей. Кеңседе өтө ыңгайлуу. Өтүкчүнүн такасы жок, кууз айылдын күйөөсүнүн жакасы жок деп коюңуздар. Өзүбүздүн кыргыздын мыкты ушундай кийимдери бар, бирок кыргызга жетпей жаткандай сезилет да. Тескерисинче биздин өнөрдү чет өлкөдө көбүрөөк баалап, өзүбүз баягы билбейм, ушундай же баамда сизде андай эмеспи? Негизи эле ушундай болот экен да. Биз башка өлкөнүн кийимине ашык болот экенбиз, таңсык болобуз. Алар бизге таңсык болушат экен. Ушундай экен да, көрсө ар бир жетпеген нерсеге ошондой жетүүгө умтулат экенсиң. Ошон үчүн неме болот болуш керек. Биз өзүбүз алдыбызда, кол алдыбызда тебелеп жүрөбүз, ошол байкалбайт да. Байкаган адамдар барктап кийишет. Импорт деп, Импорт деген эме бар да. Марка бар деңиз. Өзүңүз айткандай, мына ошо колго токууну бир канча окуучуларыңыз бар экенин билебиз. Кызыккандардын саны канча? Деги эле кардарлардын кызыгуусу канчалык деңгээлде артып атат азыр? Эми биздикилер албетте өзүң тебелеп жүрүп көп баркын билбейсиң да. Биздикилер көп барктабагансыйт. Анан мен бул жака биринчи жолу барып, анан кандай болот деген ой менен мындай аз эле жазадым да. Анын үстүнө мындай станогумда бирөө эле барып көрөйүнчү деп барсам, жок, ал жакта кызыгуу абдан жакшы болду да. Мисалы ушунун жумшактыгына, ошонун колго жасалганына, мына бул жерде ою салынган жок, мындай кыргыз колорити салынып, ою салынган да. Ошонусу менен абдан эметти. Мен ошолордун абдан кызыкканына мен уже эме болуп калдым да өзүмө. Дагы жасалса болот экен. Ушу кыргыздын койлорунун жүнүн эле ушинтип дүйнөгө алып чыгып көргөзсөк болот экен деген мындай. Сиз айткандай жыттанып атат. Кой жыттанып турабы? Таза токчулуктун жыты да бул деген. Синтетикадан тажап баратабыз да. Эми кайра пахтага анан. Гүлмира эже, негизи ушул өнөргө аралашканыңызга канча жыл болду жалпы жанынан? Меники 20 жылга кетип баратат. Баягы энеден калган дегендей өнөр да сизге. Бул эми атаны көргөн ок жонот, энени көргөн томчат дейт го. Менин энем, апам, чоң энем, апамдар ушундай. Негизи мен атам кой багып, мен коймудун арасында өскөм да. Жүн мага жакын.
Анан ата энем дагы ошондой жүн менен шырдак жасачу, алай кезде ошолордун негизинен ошол түп болуп отуруп, анан баягы атанын жасаган нерсесин жок кылбайын деп, ошо атам бир кезде өндүргөн койдун жүнүн мен азыр ошо чет жакка алып чыгып, ошо көргөзөйүн деген максатта да. Ой, туура айтып атасыз. Мисалы, бул нерсени жасаш үчүн кой керек, койдун жүнү керек болгондо да баягы. Ошондо болгондо уяң жүн керек. Атайын ак кой деп атайын ушу жүн үчүн багыш эле, аңгөрөчки деп атайын укмуш ушундай бир бааланчу эле да. Сиз ошол өндүрүүдө өзүңүздүн жеке койлорду пайдаланып атасыз да ошондо, азыр айтышыңыз. Ооба, ушул менин атамдын бир кездеги союз мезгилиндеги өндүргөн койлорун азыр иним багат. Ошол инимдин койлорунун жүнүн эле биз азыр ийрип, азыр Кеминдин Комсомол айылында кыз келиндер абдан кызыгып жибирип атышат. Ошол эле кадимки эле илгерки ийик менен эле. Алар жумушка мындай суусап турган сыйт да. Анан аларга жумуш берсең, ошо ийрип мага дайым алып келип беришет. Ошол кыз келиндердин эле ийирген жиптеринен биз анан келип токуп атабыз. Эң сонун эмне дейбиз? Ийгиликтерди каалайбыз сизге. Гүлмиржанын дагы бир кызыктуу, биз кызыкчу суроода ушул кол өнөрчүлүк менен биздин турмушта үй салып, машина алып жан бакса болобу? Кыйын го. Же бул жөн гана хобби катары, баягы өзүңдүн билген эмен катары болобу? Же күнүмдүк турмушка гана жетеби? Жок, бул өзүңдүн хоббиң. Мисалы, меники өзүм эл жатып эс алат го, мен ушуну иштеп эс алам дегендей да. Анан бул кол өнөрчүлүктө абдан көп жумушту дагы, убакытты да талап кылат, андан табыш кыйын, бирок тапса болот го. Далай көздүн майы кетет, далай көздүн майы кетет, түйшүк дейш. Бирок акырын хобби бара-бара бизнеске айланып кетет да. Демек, анан сен аны андан ары өнүктүрүп кетсең, балким бир күнү түшөт да. Демек, маркетинг болуш керек. Бирок аз болсо да ошол сен тапкан акчаң, ошол ак эмгегиң менен табылган акча да. Ал мындай берекелүү десе болот. Шүгүр дебесек, топук кылбасак, бул дүйнөнүн түбүнө жетиш кыйын го. Жетиш кыйын, туура. Рахмат сизге. Сонун жаңылыктарыңыз бар экен. Бар болуңуз. Сизден дагы жаңылыктарды күтөбүз. Өзүңүз билгендей, жоон топтогу окуучуларыңыз бар. Мына ошо колго токуу эрежесин бүткүл Кыргыз Республикасына сиздин атыңыздан жайылып атат десек, калп айтпагандай болобуз. Мына ошо каяктан үйрөндүңүз, Гүлмира эжеден үйрөнгөм дегендер дагы болуп жүрөбүз.